Биз азыр өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктире турган түндүк-түштүк альтернативалык унаа жолунун 3-чү фазасында турабыз. 89-159 чакырымындагы Эпкин дыйкан участкасындагы 70 километрдин бүгүнкү күндө 29-уна асфальт төшөлүп бүттү. Бул жыл аягына чейин дагы 16 чакырымына асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Азыр мен турган 125-126 чакырымында жер жумуштары жасалып жатат. Бул жол эл аралык стандарттарга жооп бере турган жаңы технологиялар менен курулуп жатат. Төшөлүп жаткан асфальт 2 катмардан туруп, анын калыңдыгы 15 сантиметрди түзөт. Бул жолду куруп жаткан компания жолдун сапатына 3 жыл кепилдик берет. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы калкты жогорку деңгээлде иш менен камсыздап келет. Бүгүнкү күндө жерлерде ачылган буга окшогон тигүү сектори региондордун дагы экономикасын өнүктүрүүдө чоң мааниге ээ. Жумгал районунун борборунда ачылган 80 орунду тигүү цехинде учурда жумуш орундары бар болгону менен жумушчулар аз. Бирок ага карабай, бул жерде жумуш өз нугунда жүрүп жатат. Цехте даярдалган ар бир кийим-кече алгач үтүктөн өтүп, андан кийин таңгактоо бөлүмүнө жиберилет, андан ары экспортко кетет. Бул цехте өндүрүлгөн кийим-кечелер коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Россия өлкөлөрүнө экспорттолот. Ошондуктан цехте иштегендер кийимдин сапатына басым жасашат. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер Жумгал районунун Кызарт айылынан Килемче жайлоосуна чейинки 18 чакырымды ат үстүндө басып өтүшөт. Бул жерге келген 40тан ашуун чет элдик жарандар 3-4 сааттык жолдун учурда жарымын аяктап калды. Ошентип көптөн күткөн коноктор ажайып коз жаратылышка бай Килемче жайлоосуна кирип келишти. Ал эми бул жердеги агылешекчен апаларыбыз, аксакалдуу Бакай атабыз баш болуп, келген конокторду жагымдуу маанайда тосуп алышты. Фестивалдын алкагында кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүндө бизден Гүлбар эжекебиз Чоң Дөбө айылынан келиптир. Анан ушул өрмөк согуу өнөрүн мурас катары дайым көргөзүп келет. Аны дайым азектейт. Гүлбар эжекебиз айтсаңыз, ушул кол өнөрчүнү, ушул өрмөк согууну кимден, каяктан, качан үйрөнгөнсүз? Айтылуу Кыз Коргон жайлоосунда улуттук боз үйлөр тигилип, таланттуулардын мекенине айланган Жумгал жергеси кезектеги ыр-кесе долбоорун тартып жатат. Ар бир айылдан келген өнөр боз ээлери өз таланттарын көрсөтүшүп, мындан тышкары улуттук каада салт үрп-адаттарын чагылдырышууда. Ыр-кесе долбоорун улуттук 1 каналдын жана анын бир бутагы болгон Нарын облустук телерадио корпорациясынын чыгармачылык тобу тартып жатышат. Биз учурда Чеек айылындагы Арманбек Өмүралиев атындагы кесиптик лицейде турабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул жерде кол өнөрчүлүк, жанагы кийизден жана жүндөн ар кандай буюмдарды жасаган бөлүмдөбүз. Бул жерде жалпысынан 10 студент бүгүн бүтүп жатат. Студенттер 3 жыл бою бул жерден билим алышты. Жумгал районунун аймагында нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен болжол менен 40тан ашык тургундун турак жайлары жабыр тарткан. Алардын бири Чаек айылынын тургуну Таалайбек Сагынбаевдин короо жайлары. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай, короо жайдын дубалдарынын баары урап түшүп, анын ичинде таш менен кумга толуп калган. Жай тургундардан тышкары кыян суудан жабыр тарткан жеке ишкерлер да бар. Алардын катарында мына бул балык чарбасы райондун Бештерек айылында жайгашкан. Кечеки агын суудан бул жердеги чарбадагы балыктардын басымдуу бөлүгү агып кеткен. Жумгал райондук мамлекеттик архивидин имараты республикалык бюджеттин эсебинен 19 миллион сомго курулуп жатат. 2 кабаттуу имараттын ичи тышында бир аз жумуштары калыптыр. Буйруса 1 айдын ичинде курулушу бүтүп, ишке берилет дейт мындагылар. Жумгал район аймагында капиталдык салымдар беренесинен бүгүнкү күндө 7 социалдык объектинин курулушу жүрүп жатат. Мындан тышкары 4 социалдык объектинин бүгүнкү күндө долбоорлоо сметалык документациясы аяктады. Алардын катарында мына мен турган Калык Акиев атындагы Жумгал музыкалык драма театры да бар. Чеек айылындагы жаштар буга чейин шарты жок тар бөлмөлөрдө машыгып келишкен болсо, бүгүнкү күндө заман талабына ылайык күрөш залына кирип отурат. Бул күрөш залда бардык шарттар камтылган, ошондой эле жуунуучу жана тазалануучу бөлмөлөрү. Андан тышкары залда бир эмес 2 күрөш килеми орун алган. Биз учурда түндүк-түштүк альтернативалык унаа жолунун 181 чакырымы Кызыл Жылдыз айылында турабыз. Мындан 2 жума мурун жергиликтүү тургундар көчөнүн жээгиндеги лотоктордун деңгээли төмөн жайгашкандыгын маселе кылып көтөрүшкөн. Ал эми жол куруучулар учурда лотоктордун деңгээлин өйдө жогорулатып, андан тышкары суу бөлүштүрүү курулмасын орнотуп жатышат. Акыл Ордо таймашына райондун аймагынан 11 окуучу катышып жатат. Учурда мобилдик тиркеменин жардамы менен окуучулар тесттен өтүп жатышат.
Ал эми тесттин жыйынтыгы менен 5 окуучу кийинки турга жолдомо алат. Жол оңолсо иш оңолот. Жумгал районунун Көйгөй айылында мына буга окшогон 5 көчө болсо, алардын узундугу 4 чакырымдан. Мына ушул айылдын тургундары агайыны Тариел Кадыржанов менен Талай Курманалиевдер айылдын ички жолдорун бардыгын жасап берип жатышат. Биз учурда Жумгал районунун борборунда жайгашкан аймактык ооруканасынын чегинде турабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул жака жакын жайгашкан турак үйлөрдүн бардыгы өз билемдик менен мындай дарбазаларды оорукананын короосунан чыгарып алышкан. Ушундай эле как кылоону аймактык оорукананын кызматкерлери дагы бир канча жолу эскертип, бир канча жолу айтышкан. Бирок тилекке каршы бул дарбазалар жабылбай, оготерин жыл сайын бул жерден чөбүн дагы, көмүрүн дагы, мал жандыгын дагы айдап өтүп калышкан. Ал эми дарбазага жете албай калгандар мына ушинтип бир кишилик дагы эшик ачып алып, ушул эле оорукананын ичинен өздөрүнүн багы жумуштарын кылышат да мына. Жерден кадимкидей кирип чыгышат. Коркок хоккей ойнобойт. Жумгал районунун Байзак айылындагы муз аянтында хоккей боюнча 11-чи республикалык ачык кубок өтүп жатат. Жалпысынан мелдешке 6 команда күч сынашып, финалдык беттеш кызуу жүрүүдө. Беттеште 1-2 орун үчүн Чаяк айылынан келген Жумгал Шортон командасы менен Кызыл Жылдыз айылынан келген Нуралы Аке командасы беттешүүдө. Эскилиги жетип, жарымы талкаланып калган бул имаратта Чаяк балдар уландар спорт мектеби орун алган. Анда жалпысынан 400гө жакын жаш балдар спорт жаатында билим алат. Аларды сүйүнтө турган жакшы кабар, жакынкы күндөрү заман талабына жараша курулуп жаткан күрөш залы ишке берилүү алдында. Мына ушундай талант ээлери тарбияланып жаткан балдардын искусство мектебинде тилекке каршы жылуулук тартылган эмес. Өздөрүнө тиешелүү имараттын жок болгондугуна байланыштуу айылдагы маданият үйүнүн 2-кабатында жайгашкан. Ачылганына 10 жыл убакыт болсо дагы бул жердеги суук сай сөгүңдү сыздатат. Күндүн суугуна карабай бул жерде иштеп жаткан Жумгал райондук суу чарба башкармалыгынын адистери азыркы учурда оор жүк ташуучу кран унаасын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатат. Бул башкармалыкта жалпысынан 11 техника бар, бирок анын дээрлиги эскилиги жетип, кээ бирөө жарактан чыгып калган. Бүгүнкү күндө Жумгал өрөөнүндө күндүн суугу 20 градустан төмөн болууда. Райондун борборунда жайгашкан Эрнис Миңбаев атындагы балдар бакчасынын тарбиялануучулары ушул ызгар суукта эшиктеги дааратканага барууга мажбур. Ошол себептен ата-энелер дагы кышкысын бул бала бакчага балдарын жиберүүдөн баш тартып келишет. Чаяк метео станциясынын кызматкерлери буга чейин шарты жок талапка жооп бербеген. Темир контейнерлерде иш алып барып келсе, бүгүнкү күндө заман талабына ылайык бардык шарты бар. Мына бул 8 бөлмөлүү жаңы имараттуу болуп отурушат. Жаңылыктын жарчысы болгон 80 жылдык тарыхы бар райондук гезиттин имараты үстүбүздөгү жылы райондук өнүктүрүү фондунан колдоо таап, учурда капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Долбоор боюнча мына ушул имараттын алды атайын көрктөндүрүлө турган болсо, ал ишке ашпай калганы турат. Анткени мурда иштеп кеткен ушул жерде акыркы редактор ушул жерде мыйзамсыз менчикке чыгарып алган. Биз учурда кадастр мамлекеттик мекемесинин Жумгал райондук филиалында турабыз. Сиздер көрүп тургандай, учурда биз маалымат алууга келгенбиз. Тилекке каршы бул жердеги кызматкерлер маалымат берүүдөн баш тартып коюшту. Мына бул кардын алдында жаткан көмүр Жумгал районунун борборундагы кыргыз тилдүү Мидин Албаев атындагы орто мектебинин жылытуу тармагына керектелүүчү көмүр. Акыркы 25 жылдан бери көмүр кампанын жоктугунан мектептин жылытуусуна керектүү көмүр мына ушундай абалда сакталат. Өткөн айда тийиштүү шартта сакталбаган көмүр өзүнөн өзү күйүп, от жаккан кызматкерлерди дагы беймазага салган. Мен арканда турган турак жайлар Чаяк айылынын тургундарына тиешелүү. Аларга эшик, дарбаза өздөрүнө тиешелүү жол тараптан берилгени менен кошумча мектептин короосуна дагы мына ушундай мыйзамсыз дарбазаларды орнотуп каттама ачып алышкан. Мына бул жай заводдун чийке заттарын сактай турган жайы. Бул жердеги таштандылардын дээрлиги жерин бөтөлкөлөр, жерин баштыкчалар. Мына бул жайдагы жабдык менен заводдун 2-чи бөлүгүнө өткөрүлөт. Ал эми бул жайга келген мынакей чийки заттарды ушул аппараттын жабдыгы менен майдалап, андан кийинки этабы мына бул жерде суунун жардамы менен тазаланып, андан кийинки 3-чү этапка өткөрүлөт. Тазаланып, жуулган чийки зат мына ушундай жабдыктын жардамы менен ысытылып,
Андан кейін мына ушундай формага келтирилет. Акыркы этабы мына бул жабдыктын негизинде майдаланып, мына ушундай сырьёлор даярдалат. Менин жанымда отурган Али 5 жашта Жумгал районунун Куйручук айылындагы мына ушул Жумгал Алтынай бала бакчасында тарбияланат. Баягы буга чейин социалдык тармактарда видеолору тарап кеткен уникалдуу бала деп айтып аткан Али мына дал өзү. Азыр биз Алиге 2-3 сандуу кошулмаларды айтабыз, ал бардыгын өзүнүн дарамети менен бизге айтып бермекчи. Али, өзүң канча жашыңдан ушул сандарды кошуп калгансың? 3 жашыңдан, Азыр мага айтып бере аласыңбы? 8ге 6-ны кошсо канча? 14. 14. 111ге 12-ни кошсоң канча болот? 123. 123. Өткөн жылдын күз айында курулушу башталган бул кызматтык үйлөр Жумгал районунун Борбору Чаек айылында курулуп жатат. Жалпы 5 үй бүлөгө ылайыкташтырылган турак үйлөрдүн ичинде бардык шарттары камтылган. Бул үйлөр келечекте ротация жолу менен которулуп келген жетекчилерге берилет.